Салам достор, барыңыздарга бүгүн сиздер менен ушундай абдан сонун, жумшак, даамдуу булочкалардын рецепти менен бөлүшөм. Анда видеону аягына чейин көрүп, мен менен чогуу болуңуздар. Эң алгач жылуу сүткө ачыткы бир аз un кошуп аралаштырып, үстүн жаап 5 мүнөткө коюп коебуз. Башка идишке жумуртка, шекер, туз, ванилинди кошуп, баарын жакшылап бирдей масса болгучу аралаштырабыз. Андан соң өсүмдүк майы менен эритилген сары майды кошобуз. Эки суюк массаны бириктирип, унга разрыхлитель кошуп, жумшак, колго жабышкан камыр жасап алабыз. Камырды үстүн жаап, жылуу жерге 1–1,5 саатка көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Ал эми начинкасына жаңгак менен шекерди аралаштырып кошобуз. Камыр көтөрүлгөн соң камырды кайрадан басып, экинчи жолу көтөрүлүшүн күтөбүз. Камырды бирдей бөлүктөргө бөлүп, ичине начинкасын салып, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып түйүп чыгабыз. Баарын бирдей формага келтирип алган соң үстүн жаап 20 мүнөткө калтырабыз. Үстүн жумуртканын сарысы менен сүйкөп, мак менен күнжөт сээп кооздоп коебуз. Кызып турган духовкада 25–30 мүнөттө кызарганча бышырып алабыз.
биздин булочкалар даяр. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Эгер сизге рецепт жакса, каналыма катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз.